Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына Кудайга чексиз гана шүгүрлөр болсун. Кудай берген дартына шифа берип, мына ушул жактан дартыбызга даба издеп келип, ушул Индиядан канчалаган мекендештерибиз кубанып, сүйүнүп мекенибизге кайтып атат. Ден соолукту жакшыртып, бул күндү насип кылганына шүгүр. Мына ушул күнгө жете албай канчалаган мекендештин буту жете албай, сүйлөйүн, дартын айтайын деп үнүн жеткизе албай аткан мекендештер жүздөп саналат. Бирок биз Кудай алдында биринчиден ошол үнүн жеткизе албай аткан, ушул жакка алып келип жетише албай аткан мекендештерибизден кечирим сурайбыз. Биз жетише албай атабыз. Биз ошол канчалаган кайрылуу жасап, кат жазып, биздин WhatsAppка, Одноклассник, деги эле Facebook, Instagram бардык жактан каттар келип атат. Бирок өз учур саатында жооп бере албай аткан мекендештерден мен кечирим сурайм. Бизди кечирип койгула. Биз жетише албай атабыз. Бирок жетишип, ээрчишип, мына ушул жерге келип аткандыгыбызга да шүгүр деп атабыз. Алыбыздын жеткенчелик иш жасап атабыз. Бир жакшырып кетишине кайдыгер карабай, туш тараптан колдоо көрсөткөн мекендештердин баарысына ыраазычылык билдиребиз. Мына Кореядан, Казакстан, Россиядан, Америкадан, Италиядан, Германиядан да чыккан мекендештерибиз бар. Бирок ушу Кыргызстандан дагы жеке ишкерлер деги эле ар тараптуу колдоону көрсөткөн бардык мекендешти Кудай көрүп турат. Бирок ушул жараткан өзү кабыл кылган болсун. Анан ушул катарда мына Жазгыл эжекем да турат. Бул жакка келип анализдерин тапшырып, азыр Жазгыл эжекем өзү да айтып берет. Ошол акчасынан, каражатынан $5000 өзүнө чогулган, топтолгон акчадан $5000 ошол Ширин эжеге которуп берип атат. Себеби ошол канчалаган муктаж адамдар ушундай ден соолугу жакшырышына деп чогултуп берген акча, бул мен айтып аткан сөзүм келелек мекендештерге дагы, бул келейин деп аткан мекендештердин дагы мындай айтып коюшу зарыл болуп турат. 2019 жыл мен үчүн эң оор жылдардын бири болду. Эгиз карындашым бар эле Батмаз Зора деген. Зорасы март айында өтүп кетти эле, Батмасын сактап калабыз деп 30-майдан баштап жүгүрө баштадык. Халайык калп бар экен, эл бар экен, журт бар экен. Şu Ороз айына туура келип калып 30-майдан баштап мына. Мен ыраазычылык айтып кетейин. Асылбек, Нурбек, бул жерде фото кандашым Жен, Завойчи, Нусай şu жанына жүрдү. Ташкөмүрдө Ешенге рахмат айтып келет. 17 күн ошол карап берди, иштерин кетирип жакшына калып. Ошондо 13-июнь күнү мен ишке жөнөп кеттим. Ошондо элге мен тазым кылам, ыраазычылыгымды айтып коюш керек. Эл деген эл экен, Москвадан да балдар иштеп, топтор иштеп, Берди, Кызылжар, Майлысай, Кызыл Туу, Ынтымак, Шамалсай, Ташкөмүр, Жыйырманчы, Бешайыл, Кудуксай бардыгына барбаган жерим калбады туугандар. Бул кайрылык буртуган болуп турса кайрылыкка кантип барганын билбейт экен. Ыйлап түтөп бардым. Мына кудаларым отурат, жээндарым отурат. Şu günü tünü ben bir ay uykum olmadı. Allah razı olsun, şu mağam kim jardam bolsa kolsunlarga ыраазычылык bildirem, tazim kılam. Oşan tuğanlar жалпысыма 1.672.000 сом акча топтолду элден. Allah razı olsun şularga. Анын ичине кандашым şu 17-июнь күнү кайтыш болуп калды. 2 күн калганда Бишкекке кайтып таап жүктөп келдим. Мына кече 40-ын өткүзүп бүгүн мечитте элдин астына жүзүм жарып коздоп түшкөн акчалардын отчетун берип коеюн деп силерге алдарды айтып отурган мезгилде 1 миллион şu Москвадан топтолду. Анын ичинен 1.672.000. 550.000 өзүнүн айылдаш Шермамат деген жезебиздин баласы ушундук катып алып турат. Ошого котордук 550.000. 50.000 Муса деген наристе балага ошодон которуштур. Карабалка 290.000 деп которобуз деп турушат. Сайлага мен классташым болот, нары жездешим болот. 300.000 которуп атабыз. Ана мына балдар айда аяк кылган чамчы баргандар 82.000 Ташкөмүргө бөлүп койдук. Тилек өзүн жүгүргөн аяк баяны 300.000 деп турат. Ушинтип 1.672.000 сом кайтты берге муктаж. Şu bizden kийинки баргандар шулар сакайып кетсин, жакшы болуп кетсин. Жүздөрү жарык болуп элдин астына келип жакшыртып тойларды кылсын. Allah razı olsun.
Elim razı olsun, men razımын туғандар. Ешкім мындай орумен орбасын. Ушундай күнгө элибиз, калкыбыз түшпөсүн. Калгандарды сактап калайлы деп ушул жолго бардык туғандар. Кандай дейсиңер? Ушу Алла разы болсун. Калгандарды сакайып кетсин, калгандарды сактап калайлы туғандар. Ана омой, кызматка батып атпаңчы. Балдарга да бир ыраазычылык билдирдик. Мына ушу балдарга бул ата-анадан калган салт, кайрымдуулук деп коет. Şu ballarga Kuday Teala ömür versin. Uğul kızların çoğalsın. Uşular den solukta çoğalsın. Bala çakası menen, uruk tuğanları menen, üyüngerde balдар rahmat silerge daim üyüngerde jakşılık olsun. Bunday kıyınçılıkta, misal üçün şeran tartıp atat, bunda men de karımdaşım oraya atat. Bizge bergen jardam var sizler razı oldular. Allah razı olsun. Allah razı Sizlerin olsun. işingerde daim Kuday oңдоsun, жолуңар оңдоsun, жүргөн жериңер шыдыр болsun. Daim жаныңарда Kuday Taala колдоп, жакшылыктар үйүңөрдө болsun. Kazan oraya kadar sakayıp geçsin. Amin Allah.